Assalamu alaikum, Salam Media YouTube kanalının көрермандары, сіздер менен бүгін біз Қошқор фестивалында, башкача айтканда, ет жана май багытындагы куйруктуу койлордун биринчи Баткен облусундагы көргөзмөсүндө жүрөбүз. Бул көргөзмөнүн максаты эмне жана кандай максатта уюштурулду? Ошол жөнүндө уюштуруучулардан сурап кетебиз. Бул жакта уюштуруучу Равшан ака келди. Равшан ака, айтсаңыз, ушул көргөзмөнү уюштурганыңыздардын максаты эмнеде? Негизи көргөзмөбүз ушу Баткен шаарындагы демилгөлүү дыйканчылар тарабынан уюштурулуп, баягы кызыкчылар тарабынан уюштурулуп, жергиликтүү бийлик колдоого алдык, ар тараптуу колдоого алдык. Эл жана май багытындагы кочкорлордун, койлордун алгачкы көргөзмөсүн уюштурууну көмөктөштүк. Биз көмөктөшүп атабыз буларга. Негизинен бул жерде кочкорлор көргөзмөсүндө биринчи кочкордун бою, салмагы, тулку бою, тулку денеси эсепке алынат экен. Ал боюнча атайын калыстар тобу дайындалып, калыстар тобуну эркин формада өздөрүнүн макулдугу менен ар бир региондон алдык. Чүйдөн, Ысык көлдөн, Таластан, Нарындан жана Казакстан Республикасынан келген алгачкы конокторубуз бар экен. Ошолорду койдук. Негизги көргөзмө мен ойлоймун чоң тажрыйба алмашууга, чоң өбөлгө түзөт. Бул биринчи орунду алгандарга кандайдыр белек бечкектер барбы? Белек бечкектер ошол уюштуруучулар тарабынан өздөрү атайын фонд кылып, Кыргызстан койчумандар коомунан атайын белектер бар. Ал эми жергиликтүү биздин ишкер жигиттер дагы атайын белектерди уюштурган. Ал эми биз жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү мэрлер атайын диплом жана кызыктыруу сыйлыктарыбыз бар. Бул кайсыл жактардан келди эми кочкорлорун алып келгендер? Негизинен мен азыр калыстар тобунда мүчө, уюштуруучу катары мүчөмүн. Кыргызстандын Ысык көл, Чүй, Нарын, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен областынан жана Казакстан Республикасынан атайын Анар Рустемеков деген жетектеген ал деле ошо кочкорлор коомунда Казакстанда бир топ жылдардан бери өткөрүлүп жүрөт экен. Ошолор келди. Негизинен Кыргыз Республикасынын бардык регионунан келди десем жаңылышпайм. Ушул алып келген кочкорлорун ушул жерден көргөзбөй эле сатып кетсе да болот да ошондо. Мен ойлоп атам, дыйкандарга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Кожоюндары менен түз сүйлөшүп, ошол жаккан коюну сатып алууга аябай ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Үйдө ким мал чарбасын өнүктүрүүгө шарт түзөм, мал чарбамды алдыга жылдырам деген дыйкан келип, ошол кожоюндан түз баада келишим негизинде сатып алып, ошол породаны өстүрүүгө өбөлгө түзөт деген ойдомун. Алдында болсо сиздерге ошол жакшы кочкорлордун ээсин көрсөтүп, ошонун телефон номерин сиздерге калтырып кетебиз. Кааласаңыздар ошол телефон номери менен байланышып сатып алсаңыздар болот. Бул жакта Исфана шаарынан келген конокторубуз бар экен. Ассаламу алейкум. Бул Алейкум ассалам. Кой канча жашар? Полный кой жөнүндө бардык немесин айтып бериңиз бизге. 4 жашар. Породасы ауган. Ауган да. Мунун балдарынан бар сатышка. Таза ауган, мана жүнү таза мана. Жүнү. Исфанандан алып келдик, Кудай кааласа. Бою канча? Узуну канча? 1 метр чыгабы? 1,3 бой. 1,3 бой. 1,3. Узуну? Узуну ит каршы 1,70. 1,70. Туар жоондан келген. Туары жоон, шырактары жоон. Афганистандан келген да? Афганистандан келгениге канча болду эми? Bunun аталары келгенби ошондо? Өзү келген. Өзү келген. Козумалда келген, өзүбүз алдырганбыз. Bunun балдары чыгып атабы? Балдары бар, Сатып 5 та бар балдар. Номериңизди айтып коюңуз. 222 25 01 14. Болду. Байланыш номер. Эгер кайрылам десеңиздер, ошо 5 баласы бар экен, чалып сатып алсаңыздар болот. Бул жактын эми өзүңүздөр билгендей баасын сурайык. Баасы канча болду эми? Баасы 500 миң сурап жатабыз. 500 миң. Балдары канчадан бересиң? Балдарыны 50 миңден берем. 50 миңден бересиз. Балдары да калышпайт, Канча айлык балдары? 5 айлык, 6 айлык балдары бар. Копия түшкөн, бойлору бийик. Кызыл светям бар, моңдай светам бар. Энелери ham чоң. Энелери ham чоң, Болду. Шырактары келген мана кочкордун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кайсы жактан келдиңиздер? Биз Ош областынын Ноқат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөттүн Көтөрмө айылынан келдик. Кандай койлорду алып келдиңиздер эми? Бул койлор өзүбүздүн эмебиз, чарбабыздан койлордун жакшы сапаттуу, чоң, сөөгү жакшы ушундайларды тандап алып, буларга жакшы
koçkorlordун эң жакшыларын тандап койгонбуз. Негизи анан өзүбүздөн чыккан эмелер булар, производство өзүбүздүкү. Ошол коосунан бери өзүбүз чоңойтуп, багып, ушул даражага жеткирдик. Сорт кайсы болуп калат сонда? Сорту эми бул биз өзүбүз атайлап атабыз, кыргыз ата породасы депчи, негизи. Жаңы кыргыз порода деп койсок деле боло берет. Өзгөчө экен да, башкача айтканда. Бул эми көргөзмөгө катышканыңыздардын себеби эмнеде? Бир келип башкалар менен атаандашып кетейин дедиңиздерби же көргөзүп? Жок, негизинен пикир алмашканы келдик. Бул жактындагы эмелерим, ойлорумду көрүп, кандай немелер болду, таасирленүүлөр келгенден кийин? Бул жакта жакшы экен, эл бизди жакшы тосуп алды. Кече келгенбиз, кечинде мейман кылышты, конок кылышты. Азыр эми выставка башталса, Кудай кааласа, эбе кылабыз. Көрүп, бул жактагы элдер менен келишип, алыш-бериш кылайлы деген максат. Эми кардарлар чыгып калса, сатышка да малыңыздар барбы? Кардарлар чыгып калса, сатышка малдар бар. Номериңизди калтырып кетсеңиз болот да. Телефон номерди айтып берейинби? 79 менен 779 100105. Бүгүнкү майрам уюштурулуп жатат. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын урматына мал жана айыл суу чарба багытындагы ишкерлерди колдоо иретинде алгачкы жолу бул 2019 жылы Чүй калаасында, ал эми 2020 жылы Чүй калаасынын Карабалта шаарында ошо Кыргызстан койчулар коому тарабынан уюштурулуп бир нече ирет өткөрүлүп келди. Ал эми түштүк Кыргызстанда алгачкы жолу Баткен чөлкөмүндө өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү бизге кошумча маалымат иретин айтып өтөйүн сиздерге. Казак Республикасынан атайын ушу кой жана кочкор багытында ошону өстүргөн сүйүүчүлөр келип арабызда конок болуп отурат. Бүгүн Жалал Абад, Ош, Нарын, Талас, Чүй, Ысык көл калаасынан коноктор келип өздөрүнүн мал чарбачылыгын тартууламакчы. Анда эмесе официалдуу бөлүктү ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн биринчи орун басары Марифжан Каримовго сөз кезегини беремин. Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер, урматтуу туугандар. Бүгүн бир жакшы жышаан баштапсыздар. Ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган майрамга ушундай бир Баткен облусунда биринчи жолу болуп жаткан ушундай иш-чара өткөзүп жатыпсыздар. Ушул иш-чара ушул биздин аймакта дайыма ушундай бир салтка айланып, ушундай даталуу күндөрдө болуп турушун каалайт элек баарыбыз. Ушинтип демилге көтөрүп баштаган ишкерлерге ишиңиздер ийгиликтүү болсун, дайым ушундай жетишкендиктердин үстүндө жүрүңүздөр. Биз тараптан дайыма ушундай иш-чараларга колдоо көрсөтүлүп келип атат. Бүгүнкү ушу чогулуп бирдикте ынтымакта башталган иш-чараңыздарды расмий түрдө ачык деп жарыялайлы. Assalamu alaikum. Mana бүгүнкү Баткен жергесинде аябай чоң бир иш-чара болуп аттыр. Шуга кош келиңиздер бардыңыздар. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз эли жана ошондой эле Баткен жергесинин тургундары. Ушул бүгүнкү көргөзмөбүздүн катышуучулары кош келипсиздер. Биз ошо атайы
Eskөл областынын кой сүйүүчү жамаатынын атынан өкүлү болуп келип отурабыз. Мындай көргөзмөлөр бизде Кыргызстанда бир 2-3 рет өтүп келген. Жана ошондой эле мына былтыртан бери ушундай көргөзмөлөр биздин азыркы акыркы убактагы оор сыркоого байланыштуу өтпөй келет. Бүгүнкү Баткен жергесиндеги ушул иш-чараны уюштуруп аткан мына бүгүнкү уюштуруучулар тобуна Алла разы болсун. Ушунчалык элди бириктирип, Кыргызстандагы бир жакшы бир жөрөлгөлөрдүн башаты болуп турган себепкерлери ушу уюштуруучу тобу. Силерге дагы бир ирет Алла разы болсун. Биз алыс Ызкөл жергесинен бери келип отурабыз. Биринчиден ушуреки бүт баарыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктагым келип атат. Ошол жерде ушу уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай жакшы накай организовать этип атыптыр. Эми өзүңүздөр билгенде мынакей эт май багытындагы койлорду атабыз өзүбүзчө. Муну ушул жакта эметкенде мынакей Киссар койлору, Эделбай, Жайдарова. Анан биздин өзүбүздө чыккан 2 кой породасы бар болчу. Бул Алай, жалым кылчык кою, а экинчиси болсо Айкол деген. Анын ушул эки эми мынакей Кудай буйрса мына министрликтин жаңы приказы менен 14 апрелде быйыл 2001-жылы Арашан деген жаңы кой чыкты. Ошо приказ менен утверждать этилди. Эми өзүңүздөр ушул эки көрөсүздөр го Кудай буйрса. Өзүнүн кандай Арашандын өзүн угуп атасыздар. Мынакей бияка да ушу алып келишти. Ушу авторлор да өздөрү да бияка келишти. Ошо көрөсүздөр эми. Эми ушу мен кааларым ушул эки көргөзмөбүз жакшы өтсүн. Ушул эки татыктуулар жеңишке ээ болсун. Сиздерге чоң рахмат эми. Алейкум, Кыргыз элим, жана ушундай эле өзүбүздүн Баткен жергебиз бардыгыңыздарга ассалам алейкум таазим этебиз. Эми не деп сүйлөйт элек? Биз ушул келген конокторго чоң таазим этебиз. Куш келипсиздер дагы бир жолу коноктор. Бүт Кыргызстандын булуң бурчунан келип, ушундай катышып берип, биздин иш-чарабызга келгениңиздерге чоң рахмат. Ошондой эле Казак Республикасынан келген Анвар Үстөев агабызга чоң таазим этебиз. Ошондой эле бул иш-чаранын ойлоо идеясы, выставканы көргөзмөнү уюштуруу себеби келип чыкканда, ушул менин жанымда турган балдар бардыгыбыз чогулуп бирдикте, бир адамдын иши эмес бул. Бардыгы ушул чогулуп, күч бирдикте, биринин оюну бир угуп, ушул даярданып отуруп ушул иш-чарага чечимге келип, мына менин жанымда турган жамаатыма бардыгыга чоң рахмат. Алла разы болсун сиздерден жамаат. Эч качан кем болбоңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Баткен жамаатынын атынан бардыгыңыздарга кош келипсиздер деп коелу. Бул жамаат. Кош келипсиздер. Койбузга чыкмат туугандар. Ушундай мыкты койду өстүрүп, кочкорду өстүрүп, мына бизди таразга айтып коюңуз, таразын айтып коюңуздарчы эмесин. Азыр айтам. 108 килограммды түздү кымбат туугандар. Кара бир кол чап. 109 килограмм экен. Жипи узун кармагы не адамдар көрсүн керек. Мына кой сүйүүчүлөр айтып атат, таразыга келгенде боюнду өлчөп алсын дейт. Ошол жерде түз болот, так болот дейт. Карыстар тобу ушундай сунуш киргизип атат кымбат туугандар. 104 килограмм. 104 килограмм экен. Салмагы 104. Акшыйрак эмесе, жанагы кайманаты. Кличкасы. Акшыйрак деп коюңуздар. Баягы эле үстөн сермердик экен, нокатырын кыргыз ата. Азыр боюн өлчөп ататтар балдар. 104 кило чыкты. Эмне холка? Калды? Калды. Болды. 90 бой, 90. Бой 90 экен кымбат туугандар. Азыр тулку боюну бир көрсөтүп коебуз Калсар тобуна. Үсен фермерге бул кол чагып коттап коебуз кымбат туугандар. Мына урук алам дегендер Үсен фермердин кочкон уругун агыла. Килеле берет силерге. Бул өжөр экен, мыктысы экен бул. Азыр салмагы, бою, келбетиге Калсар тобу байланат.
108. Bek Sultan'dıkı, Bek Sultan'dıkı. Kilogram kaça kilogram? 108. Oldu? 91. 91 kilogram. Videoga çıkılsa? Ha, boyu 91 ekan, boyu. Kilogramını aytыңыздар дейт. 108 kilogram. Bek Sultan'dıkı. Qayman atını aytыңыздар dagы bir sene. Öjör. Tuğanlar jana Kavsar тобу боюнча бою эме болуп аттыр атат, кыйшык жер өлчөмүнө. Boyun ölçümüzler boldu. Talada çığınızlar kımat tuğunlar. Tındı. Eski mi lan? Eski mi? 93 kilogramı 93 kilogram. Murat Akakan atı EGS'den 93 çıkın. Salmağı. Salmağı 93 kilogram eken. Azı boyun ölçü atışat. Ayşe, 85. 85. 85 boyu. 85 boyu. Dişli beşer. Samat. Kumadı tuğanlar ey. Birden at kendinizler pres sakızlarken aylan tattınızlarçı el körmeye tağızdı. Elder attan narazı olup atışat. Uyuşturu eğme. Jakşla uyuşturunuzlar dey. Bakın geldik mi tuğanlar? Geldik mi? Böyle koçak koymuşlar. Zikrail Samat'tine fermerdi koy kere, koç koy kere atma tuğanlar. Zikrail Samat'a bir koçak koymuşlar. Polda koyulu. Kılıçka kayman atı samuray eken. Zikrail Samat'a koyulu. Olsa kapağınızda men. Yani. Abdurrahman ağa. Kötör bu ettin lan. Milyon götür avuşunda. Buradan kişiler ağam 500 bin verdi dedi. $1000 kavap koyup durmuş. Siamo tesati nella nostra. Çıkkıla detto. Oldu. Gel. Bizim 4 tişli koylarımızın körgözmesi başlandı. Şehirdik köyde. Son 2 jarım. Şuyduk yamak attık. Araba oynadı da çağırdı. Hani şehirde soda oldu da şunda. Adam içinden soda oldu. Bizimki 2 koyuyoruz kirip baratar. Ne soda korkulayın. Hayırda soda oldu diye. Kuyrukların görüğü olur. 111 kilogram. Hazır boyun ölçüşü de. Hazır turu boyu da. Bu жақта біздің кейінгі қошқарымыз даярданып тұрады.
92 boyu. Boyu 92. Bir kapı gel. İşini korumak ya. İşte mi korumak? Ama şekilde salam verelim. Erkekçe de. Ay, kuyruklu koy ekan. 95 kilogram. Şekilde öyle. Bizning 4 tişli koylar. 4 tişli болгондо, ошондо 2 жаштагы, 2,5 жаштагы koylar. Ha, şey kapı gelsin de. 84,5 boyu. Мына ушундай таризде уланууда. Мынакей достор, бул жакта өзгөчө чоң куйруктуу кочкор экен. Өңү кара, 4 тиш. Ek kişiye 4 tişke kuzup koyup dur da. Ek kişiye kaç koyup. Ya aylandıracak. Hayır aylandıramaz. Kilas kaç oldu ya Cangın? Yemin dikini. 98 kilo ek tişke. Kindiki 4 tişke. Dilşat ha? Dilşat. Dilşat tıkı Dilşat. 130 kilo. 130 kilogram. 130 kilo. Dilşat, Dilşat. Boyu 94 çıktı. Oyağı biraz sarı iki bir güne to'g'ilgan da. Aynen oyağı. Sarı süleşkin. Çıktı şu. Oldu ne? Bizning keyingi qo'chqor. Ishini qo'parsalarga. Bizde qo'zlar. Aa, can qo'zlar bozorga chiqmaydi. Qo'zlar janagı cho'ng qo'chqorlarning baldari. Bozorda go'shtga eseptep tashlaydi. Baldarını da ko'ratasizlar. Cho'ng qo'yda öyle. Hayda следующий. Burada hadiye klas. Ama ozgundan. Var turib so'radi, qo'ylarga jim beribsizmi? Бұл жақта чүйдің қозысы. Чүйдің қозысын таразыға тартып жатады. 80 kilogram çıktı. Balızdakçı qozunun salmağı 80 kilogram.
Senki 60 kilo olsa bir kaç? 60 kilo olsa mayt kelek ya. Bizde keyinki nominatsiyalar 6 tiştүү koylar. Qo'chqorlar. Qo'chqorдун eng cho'ng koroldori desa bo'ladi. kilo. 143 kilogram. Мынакей 6 тиштүү qo'chqorlarimiz кезекте турушат. 98 santimetr boyu. Gördünüz mü? Hazır eğitim alamadım. Altı teş, 143 kilo. Boy kaç oldu mu lan? 98 oldu boyunda. Mınakey bizdin keyinki 6 tiştүү qo'chqorimiz. Bakır koyalım da mikrofon. Mikrofon svet kıyız koy. Kuyruk çekilme. Aydan gel. Gesinizden yeter çık falan. 5 kilo. Jarılganda. Kim? Gulam Kemal aka? Kim? 108 kilogram. 148 kechirasizlar. Men 108 deb o'qib 148 kilogram. 148 kilo. Jalavat. 1 metr. 1 metr chiqdi boyu. 98 chiqqan. Bizde dag'li 6 tiştүү qo'ylar, qo'chqorlar. Ancha so'zdan adashib o'tsam, kechirim so'rayman. Özünüzde tunsa aytыңыздар. 100 Gitti koyalım, gitti koyalım. Bu жақта дағы bir 6 tiştүү qo'chqorimiz кезекте турат. Бұл qo'chqorlar Жалал-Абад областынан келген qo'chqorlar мына. 108 kilo. Hozir Жалал-Абад областының qo'chqorlari o'tib o'tadi paraddan. Taroza jana boylarini o'lchash o'tadi. Ayda jürilerin aldığa. 99 santimetr. 99. Reklama kılın bana. Svet ne oldu da svet. Svet oldu oldu. Svet oldu. Jürilerce kaydan. Мына ушун менен бүгүнкү биздин эфирибиз аягына келип жетти. Видео жөнүндө кандайдыр бир ой пикирлер сунуштарыңыздар болсо сөзсүз түрдө комментарийден күтөбүз. Жана видеого лайк басып, достор менен бөлүшкөндү да унутпайбыз. Видеону даярдаган Бекбол Бакыт уулу жана Тайырбек Ысманалиев болду. Бизден алыстабаңыздар.